Салам менен кадырлуу досторум, силер менен мен Капар Мамналиев же Капарагай десеңиз болот. Жана ошондой эле кыргыз тили сабагы. Биз бүгүн силер менен биргеликте өзгөчө бир сонун тема тууралуу кеп кылабыз. Ошону менен силерди тааныштырам же силерди ажырашкыс дос кылам десем да болот. Анда эмесе анын аты сөз айкашы. Даяр болсоңор, кеттик. Биз жашап жаткан бул дүйнө бардыгы мейли жандуу болсун, мейли жансыз болсун, мейли кыймылдуу болсун, мейли кыймылсыз болсун, бардыгы бири-бири менен тыгыз байланыштуу, бири-биринен ажырабайт. Кимдир бирөө экинчисине таасир этет. Эгер ошол заттардын бардыгы, буюмдардын бардыгы, адамдардын, жан-жаныбарлардын, канаттуу куштардын, айтор бардык заттардын бардыгы бири-бири менен байланышпаса, анда алдыга карай өнүгүү, өсүү такыр болбойт. Мисалы, менин досум Акыл. Акылдын карындашы Айзат. Айзаттын классташы Гүлназ. Гүлназдын бөлөсү Бектур. Бектурдун иниси Адилет. Адилеттин агайы мен. Көрдүңөрбү? Биз бири-бирибиз менен кайсы бир башка адамдардын аркасында байланышып турабыз. Эгер байланышпай калган болсок, анда биздин ортобуздагы жакындык алыстайт дагы, ынтымагыбыз дагы болбойт. Андан соң өсүп, өнүгүү дагы болбой калат. Ошон үчүн адамдар эмне болуш керек экен? Бири-бири менен байланышып, жакшы мамиледе болуу керек. Мына ошол сыяктуу эле кыргыз тилиндеги, сүйлөмдөрүндөгү сөздөр дагы бардыгы бири-бири менен тыгыз байланыштуу. Эгерде кыргыз тилиндеги сөздөр бири-бири менен байланышпаган болсо, анда биздин сүйлөгөн сөзүбүз такыр түшүнүктүү болбой калмакта. Маселен, мен бир сөз айтайын. Китеп асманды бала гүлдөдү. Китеп асманды бала гүлдөдү дейт. Караңылачы, силер бул жерде эмне түшүндүңөр? Китеп асманды бала гүлдөдү. Эч нерсе түшүнбөдүңөр менимче, жөн гана бир катар сөздөрдүн эле топтому болуп калды. Силер тургай айткан мен өзүм дагы эч кандай түшүнбөй калдым. Эмне үчүн деп ойлойсуңар? Анткени биз башында айткандай эле сөздөр бири-бири менен байланышпай калды. Ошон үчүн азыркы мен айткан сөздөр эч кандай түшүнүккөй болбой калды. Эми мындан башка бир сүйлөм айтайынчы. Бала гүлдөр жөнүндө кызыктуу китеп окуду. Караңла, бала гүлдөр жөнүндө кызыктуу китеп окуду. Бул жерде түшүндүңөрбү бир нерсени? Албетте, бул жерде бардыгы түшүнүктүү. Кайсы бир акылдуу бала китепти ачып, анда гүлдөр тууралуу окугандыгын билдик. А эмне үчүн биринчи сүйлөмдөгү түшүнүксүз, экинчи сүйлөмдөгү түшүнүктүү? Анткени биринчи сүйлөмдөгү сөздөр бири-бири менен байланышкан жок, экинчи сүйлөмдө сөздөр бири-бири менен байланышты. Окуду. Ким окуду? Бала окуду. Бала эмнени окуду? Китепти окуду. Кандай китеп? Гүлдөр жөнүндөгү китеп. Байкадыңарбы? Бардыгы бири-бири менен байланыштуу. Ал эми бул тараптагы сүйлөмдөрдө болсо, сөздөр бири-бири менен такыр байланышы жок. Мына кыргыз тилинде дал ошентип сүйлөмдөгү сөздөр өз алдынча бири экинчиси менен тыгыз байланышып, бири экинчисин толуктап, бири экинчисин түшүнтүү кылып турса, муну биз кыргыз тилинде сөз айкашы деп айтабыз. Демек, сөздөр бири-бири менен мааниси боюнча байланышса, эмне болот экен? Туура, сөз айкашы болот. Мына досторум, сөз айкашы бул сөздөрдүн мааниси боюнча байланышы дедик. Эми мына ушул сөз айкашына мен бир нече мисалдарды айтайын. Силер көңүл бөлүп угуп тургула. Сөздөр бири-бири менен байланыштыбы? Бири экинчисин толуктадыбы? Бардыгы туура болду. Карап тургула, андан соң чогуу башка иштерди аткарабыз. Кеттик. Таттуу алма, узун чач, муздак суу, көчөдө ойноо, сейил бакта эс алуу, акылдуу бала, жылдыздуу асман, кышкы суук, жана башкалар.
байкадыңар, бул жерде эки же андан көп сөздөр бири-бири менен майнис боюнча байланыштып турат. Айтпачы, бул жерде катачылык барбы? Менимче жок, таттып алма болот. Жазгы жамгыр, кышкы суук, сейил бакта эс алабыз, көчөдө ойнойбуз. Мына ушулардын бардыгы сөз айкаш болуп саналат. Дагы кайталайм, сөз айкаш сөздөрдүн мааниси боюнча байланышы жана ошондой эле булар эки же андан көп сөздөрдүн топтомунан турат. Мына достор, азыр мен силерге бир нече мисалдарды, сөз айкаштарынын мисалдарын көрсөтүп бердим. Биринчисин мен өзүм көрсөттүм, эми экинчисин чогуу биргеликте издейбиз. Маселен, бир сөз бар, ошол сөздүн экинчи түгөйүн силер менен мен чогуу ынтымакташып табалы. Келиштикпи? Келиштик, баштайбыз. Мисал айталы, биринчи сөз жашыл. Жашыл деген сөз. Бул эмнени билдирет? Албетте түстү билдирет. Эми келгиле ушуга мааниси жагынан туура келген, ушу менен достошуп турган бир сөз табалы. Жашыл. Жашыл эмне болушу мүмкүн? Жашыл асман десек болобу? Албетте болбойт, туура. Силер айткандай, жашыл асман десек болбойт. Анткени асман жашыл эмес, кандай түстө? Албетте көк түстө. Анда жашыл кол десек болобу? Албетте болбойт. Себеби адамдын колунун түсү жашыл эмес. Анда жашыл эмне бар? Жашыл маселен чөп бар. Анда жашыл чөп десек болот. Дагы башка эмне десек болот? Маселен жашыл дарак дейли, жашыл тала дейли, жашыл кийим десек болобу? Туура. Булардын баардыгын атасак болот. Анткени жашыл түстөгү ушундай нерселер болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул жашыл деген түскө ушул сөздөрдүн баардыгы келип айкашып турат. Сөз айкашы болду. Анда кийинки сөздү алабыз. Маселен, футбол дегенди алабыз. Бардыгы сүйгөн оюн футбол оюну. Эми буга дагы башка түгөй сөз улайбыз. Эмне десек болот? Футбол бышыруу десек болобу? Албетте болбойт. Сөз айкашпай калды. Анткени футболду бышырбайбыз. Тамакты бышырабыз. Анда эмне десек болот? Кайсы сөздү койсок айкашат. Футбол кийүү. Сөздөр айкаштыбы? Албетте туура, айкашпай калды. Анткени футболду дагы кие албайбыз. Анда эмне десек болот? Футбол ойноо, туура. Футбол ойноо десек туура болот. Анткени биз футболду өзүбүз кызыгып ойнойбуз жана ошондой эле футбол ойногон белгилүү инсандарды жакшы көрүп, аларды кумир тутабыз. Туурабы? Туп-туура. Анда кийинки сөз. Бул тоого деген сөздү алабыз. Тоого. Буга улайлычы, эмне деп уласак болот? Тоого баруу. Туура. Тоого барабыз. Тоого чыгуу деп дагы уласак боло берет. Туура. Бардыгы туура болду. Эми дагы бир мисал айталы. Мисалы, ак деген сөздү алалы. Ак деген бул түстү билдирет, тазалыкты билдирет. Анда буга эмне деп уласак болот? Ак эмне бар? Маселен, мен айтайын, ак асмандан жааган кар. Ак кар десем болобу? Албетте ак кар десем болот, себеби кардын түсү ак болот. Дагы эмне десек болот? Туура, биз мектепте кийип барчу ак көйнөк. Ак көйнөк десек дагы жарашат. Ак кант десек жарашат. Жана башка толкун токой мисалдарды айта берсек толтура таба алабыз. Азаматсыңар, туура. Мынакей ушулардын бардыгы сөз айкашы болуп саналат. Анткени сөздөр бири-бирине туура келип, төп келип, достошуп, ынтымакташып айкашты. Азаматсыңар. Эми менин досторум, мына биз биринчисинде мен бир нече сөз айкашын мен өзүм айтып бердим. Экинчи сөз айкашын бардыгыбыз биргеликте таптык. Силер менен мен чогулуп, ынтымакташып таптык, толуктадык. Эми үчүнчүсүн келгиле силер өзүңөр табасыңар. Азыр бул жерде бир сөз берилет, ал эми силер башка көп сөздөрдүн арасынан анын түгөйүн табасыңар. Анда баштайбыз. Биринчиси кызыктуу деген сөз. Ал өз түгөйүн издейт. Силер болсо
бул жердеги көп сөздөрдүн арасынан кайсынысы экенин тапкылачы. Туура, китеп деген сөз. Анткени китеп кызыктуу болот. Кызыктуу китеп. Кийинкиси алтын. Бул кайсы сөз менен айкашуусу мүмкүн? Туура, шакек деген сөз менен айкашат. Анткени алтын шакек болот. Эң сонун. Кийинки түгөй концерт. Концерт деген сөз кайсыл башка сөз менен айкашуусу мүмкүн? Туура, көрүү деген сөз менен айкашат. Анткени биз концертти көрөбүз. Концерт көрүү. Бул дагы сөз айкашуу болду. Кийинкиси ылдам деген сөз. Туура, чуркоо деген сөз менен айкашат. Ылдам чуркоо. Бул дагы сөз айкаш болот. Экөө бирин экинчиси толуктап турат. Анткени биз ылдам чуркайбыз. Кийинкиси бийик. Бул сөз кайсы бир башка сөз менен айкашуусу мүмкүн деп ойлойсуң? Туура, тоолор. Бийик тоолор. Анткени тоолор бийик болот. Бул дагы сөз айкашы болуп саналат. Эң сонун досторум, мынакей өзүңөр көргөндөй бул жерде бир нече сөздөрдүн экинчи түгөйлөрүн таап, биз сөз айкаштарын жарата алдык. Жок, биз эмес, силер жарата алдыңар. Анткени биринчи тапшырмада биринчи мисалды мен аткардым, экинчисин силер менен мен чогуу аткардык, ал эми үчүнчүсүн силер өзүңөр аткардыңар. Мына ошонун жыйынтыгында силер бүгүнкү сөз айкашы деген теманы билип калдыңар деп ишенүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Эң сонун азаматсыңар. Ошентип биздин бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыкталды. Кийинки сабакка чейин сак саламат болгула.